Адилеттүүлүк үчүн өмүрүн аябай намыска бекем турган 5 октябрь күнү керт башын сайып эрк кайрат көрсөткөн инилериме, карындаштарыма, жаштарга, урматтуу жердештериме ыраазычылык билдирип таазим кылам. Өз элинин кайгы муңун, чыркыраган чындыгын укпаган ажоону жазалоого мажбур болдук. Азырда кыргыз элинин жашоо соңолуп кеткен жок. Ичара саясий тирешүүлөр күчөп буламдан улам. Күндөн күнгө мамлекет ичинде саясий экономикалык маселелер топтолуп келе жатат. Биз башынан эле конституция чегинен чыкпай, алгач парламенттик шайлоого жол ачып, андан кийин мыйзам чегиндеги президенттик шайлоону өткөрүүнү талап кылганбыз. Бирок тагдырга жараша өзлөрүнүн бийликке таасир кылуу кызыкчылыгын коргоп, 6-чакырылыштын депутаттары азыркы оор саясий кырдаалды жаратышты. Көнгөн адаттарынча тымызын саясий сүйлөшүүлөргө барып, өзлөрүнүн ишенимдүү адамдарын убактылуу өкмөткө киргизип коюшуп, мыйзамсыз депутаттык мөөнөттөрүн узартып алышты. Эми кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюшуп, мыйзам талаасы бузулуп атат деген экинчи саясий оюндарына аттанып жатышат. Урматтуу депутаттар, эгерде чыныгы элдин талабын аткарып, убактылуу өкмөт башчысын шайлап коюп, өзүңөр тарап кеткенде, азыркы оор кырдаал, саясий кырдаал жаралбайт болчу. Эгерде ошончолук эле мыйзам талаасын коргооңор келсе, конституция нормасынын бузулуп атса, эмне үчүн партиялык өкүлдөрүңөрдү түртүп президенттик шайлоого жанталашып аттандыңар? Башынан эле шайлоого катышпай койбойсуңарбы? Азыркы саясий тирешүүлөр сөзсүз түрдө мамлекеттин стабилдүүлүгүн бузуп, ансыз да кыйналып отурган кыргыз элинин башына оор жүк болот. Жанталашып, соодалашып түптөп койгон аткаруу өкмөтүңөрдүн улуттук экономикалык программасы эмес, мамлекеттик түшүнүктөрү да жок. Биз сапаттуу бийлик институттарын түптөбөй, ар бир өзүнүн каалаганын кыла берсе, тартипсиз багытта кете берсек, Кыргызстан оор абалга такалып, эртеңки күнү бардык түйшүк ар бир жарандын башына оор жүк болот. Ошондуктан жалпы кыргыз элинин тынчтыгы, мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн, өсүп келаткан балдардын келечеги үчүн, көпчүлүк эл колдоп аткан, көпчүлүк элдин ишенимине татыктуу болуп турган Садыр Жапаровго президенттик шайлоодо колдоо көрсөтүүнү Мекен ынтымагы партиясы чечим кабыл алды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыркы көтөрүп аткан милдетиңиз өтө оор. Аргасыздан убактылуу саясий келишимге барып, эптеп саясий туруктуулукту кармап турасыз. Сизге бүгүнкү күнү көпчүлүк эл ишеним артып турат, өзгөчө карапайым эл. Бийлик институттарына аралашып, байлык түптөгөн олигархтарды, амалдуу депутаттарды саясаттан четтетип, кадр саясатын камсыз кылат деп жалпы кыргыз эли күтүп жатат. Сизден өтүнөрүбүз, элге берип аткан убадага бекем туруп, адилеттүү сот эрежесин орнотуп, сиз азыркы мамлекет жарандарынын мыйзамдык эркиндик укугуна керт башыңыз сайып берет деп ишенем. Элин кыйнап келген коррупционерлерди, криминалдык топторду жазалап, саясий иллюстрацияны камсыздап, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоого жол ачсаңыз, ак ниетибиз менен сизди коргоп берүүгө даярбыз. Иллюстрация жолу менен билимдүү өсүп келаткан, чет өлкөдөн билим алган, өзүнүн турмуш жагынан такшалган жаштарга жол ачып бериңизди өтүнөбүз. Сиз үй бүлөңүз менен турмуштун азабын башыңыздан өткөрүп, саясий куугунтук экенин өз башыңыз менен сездиңиз. Бардыгыбыз ишенип кетели, акылмандуулук менен жалпы кыргыз элинин башын бириктирип, Кыргызстан мамлекетинин жаңы тарыхын ачат деп ишенебиз. Сый урматы менен Мекен ынтымагы партиясынын жетекчиси Темирбек Асанбеков.